Арбаңыздар. Айзирек Бектенованын «Кан жуттанган акыйкат» аттуу чыгармасы сиздердин назарыңыздарда. Эртелептен кулактын кужурун алган үндөн улам Медердин көзү араң ачылды. Дале алган жараттарынан улам өзүнө келе албай жаткан жигит араңдан ордунан тура баштады. Бүгүн сен машыгууга барбайсың. Сен дагы. Ушундай чечим чыкты силер үчүн. Бүгүн Шин жок экен. Мурдагы машыктыруучу киши келип, Медерди аяп карап ала далысынан таптап чыгып кетти. Бул эмнеси? Эмне үчүн мындай кылып жатышат? Медер менен досу бири-бирин караган бойдон элейип туруп калышты. Балким Шиндин сөзүн укпаганыбыз үчүн жаза экен. Же дагы бир нерселерди ойлоштубу? Экөө ойлоп аныгына жете албай турушту. Да канча чыдай алат экенбиз? Качан чоңоебуз, Эгерде чоңоюп, бойго жеткен соң, мен булардан качып кетмекмин. Досу Медерди карап күлдү. Ооба, кайда дейсиң? Ошо килтейген чоң шаарда дагы моуларың жүрүшпөйбү, тапшырма дешип. Бизде да ошондой кылышмак да. Өмүр бою буларга кызмат кылып өлүп кетемби деп коркуп кетем. Муңкана сүйлөгөн досу эми жакшы болуп келе жаткан таңылган бутун карап алды. Сен болбосоң ошондо өлүп кетсем керек эле. Сага рахмат. Досу чын дилинен Медерге ыраазы болуп, досунун Шиндин келтегинен улам тилинген денесин аяп карап алды. Ооруп жатабы? Катуу ооруса керек, Мени кечирчи, колуман эч нерсе келбеген үчүн. Муңайган досу чын эле башын жерге салып, өзүн күнөөлүү сезип турган. Өтүп кетти, ооруп бүтпөдүбү? Досу менен Медер бири-бирин тиктеп алып күлүп жиберишти. Азыр күлкүнүн убактысы эмес. Жашайм десеңер аракет кылууңар керек. Аркы жактан чыккан үн экөөнү тең селт эттире, арттарына бурулуп карап алып, экөөнү тиктеп турган кечеги жигитти көрүп ордунан жарыша турган эки жигит эмне дешин билбей селдей катышты. Биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Жакшы адам экенсиз. Сизге чоң рахмат мени куткарганыңыз үчүн. Медер башын жерге салып, башка эмне дешин билбей үн катпай туруп калды. Эч нерсе эмес. Баары жакшы болот. Жакшы болуп калдыңбы? Көрүнүшүңө караганда бир кыйла жакшыдай көрүнөсүң. Азамат. Мактоо сөзүн уккан экөө жылмайып карап алышты бири-бирин. Сизден мүмкүнбү сурасак? Эмне себептен бизди машыгууга бирге алып кетишкен жок? Медер кайра шашып, артты көздөй чыгып бараткан жигитке суроо узата койду. Балким бир аз эс алсын дегендир да. Жакын арада шеф бул жакка келет. Эгер сен мындай абалыңды көрсө баарына минус болот. Ошон үчүн сенин эртерээк айыгууңду каалап ошондой кылып жатышат. Сен тууралуу көп сөздөрдү угуп жүрөм. Калп же чындык экенин так билбейм. Ал эмне сөз экен? Мен тууралуу, ата-энем тууралуу, менин ким экеним тууралуу билгениңиз болсо айтыңызчы. Мен эс тартканыман бери ушул жерде азап тартып келем. Мен болгону билгим келет. Кандай мээримсиз ата-эне мени бул жерге таштап, жүрөктөрү оорубай тынч уктап жатышат болду экен. Мен болгону билгим келет. Алар кандай адамдар экенин. Бир туугандарым барбы, жокпу? Көздөрү жалдырай, азыр эле бир нерсени айта койчудай үмүт кылып, артынан ээрчиген Медерге тиги жигит эч нерсе айткан жок. Тек гана көзүнө жаш айлана, мээримге зар балдардын көздөрүнө карап, сөздөрүн угуп тура берди. Ичинен көп эле билгени бар болсо да, эч нерсе айта албай турду. Алдыга түшкүлө. Каалайсыңарбы силерге мыкты уруш сырларын үйрөтөм. Сөздү дароо башка жакка буруп кеткен балдардан жооп күтпөй, өзү алачыктан сырткары чыгып жөнөдү. Аң-таң болгон экөө да шашыла ээрчий баратышты. Эртең менен бүткүл бардык машыккан жигиттер кеминде 2-3 сааттык узактыкка жүгүрүп, ал жакта машыгып, ар түрдүү жерлерде, ар түрдүү уруш сырларын үйрөнүшөт. Атайын топко бөлүнүп, бир күн бир топ карате, таэквондо, күрөш, бокс дей койчу, баарынан сыноодон өтүп чыгышат. Андан соң экинчи топ алмашып, адамдагы болгон ар бир ички орган тууралуу сабак окуп, кантип бир сокку менен адамды майып кылып, кайра кантип чыккан мүчөнү салуудан бери үйрөнүшөт. Ар түрдүү арбап, адамды акыл эстен адаштырчу жылан соккусу деген сабактарды өтүшөт. Мында шамалдай тез шамдак айлыкты кантип шилтеп, кантип кайра соккудан буйтагандарды үйрөнүшөт. Кайра алмашкан соң дагы бир топ адамды кантип мууздап,
кайсы кан тамырда эмне болорун дененин ар бир чекиттерине чейин үйрөнүп чыгышат. Мына ошондой нерсени мыкты өздөштүрүп, мыкты мушкер, жоокер болуп жетишкенде ар бир сыноодон өткөн соң даяр тапшырма деп өздөрү көптөн бери белгилеп жүргөн душмандарына жөнөтүшүп сынап көрүшөт. Ишиңди так аткарсаң болду. Сен бошсуң, эркин жүрүүңө убакыт таба аласың. Анда да качан чакырса жетип барууң керек. Аткара албай колуңан келбей калган убакта сени жердин түбүнө кирип кетсең да сууруп чыгышат. Кийин жашоо менен кош айтыша бер. Кана, экөөң бир күч сынашып көргүлө. Эки доско бамбуктан жасалган узун жыгач куралды кармата салды. Эмне себептен экөөбүз? Анын буту? Жок досум, башта. Элее карап суроо узаткан Медерди тыйып, досу жерде жаткан жыгач куралды кармай, экөө көпкө тиктеше калышты. Баштагыла. Башка эч нерсе айткан жок. Тиги жигит тек гана экөөнүн алышканына көз жүгүртүп тиктеп отурду. Экөө көпкө арбаша тиктешип алып, чын эле бири-биринин өмүрүндө тааныбаган адамдай катуу салгылашып киришти. Буту ооруп, араң жүргөн менен досу да бош келбейт эле. Шуулдаган узун колдору бүткүл Медерден барып жаткан күчтүү соккуларды өзүнөн тосуп жатты. Медердин өзгөчөлүгү буттарынын тез кыймылында. Шамалдай күүлөнгөн буттардын кыймылы каршылашын жөн эле чарчатып кое турган. Ошентсе да экөө жарым сааттай алышып жатышты. Жеңилип берүүгө экөөндө тең такыр мүмкүнчүлүк жоктой. Токтоткула. Кайра акырын үн менен сүйлөгөн жигит ордунан туруп барып, экөөнүн ортосуна түшүп тура калды. Экөөнө жалгыз өзү чыгып, канчалык күчтөр бар экенин сынап көргүсү келген. Кана баштагыла, экөөң тең. Жигиттер дароо түшүнүп, экөө эки тараптан тап бере жалгыз жигитти качырып киришти. Бирок Шамдагай жигит көпкө өзүн урунтуруп чарчаткан жок. Качан гана эки жигиттин алы кетип баштаганда күүлөнө келип экөөнү көкүрөк тушка тээп калды. Эстери огон экөө тең кайра турууга алы келбегендей, чекелеринен чыпылдап чыккан терди сүртөө таң кала тиктей бергенде жигит буйрук бере сүйлөдү. Тургула ордуңардан. Кайра чакырган жигит жерден ала жыгач куралдарын адатынча карматып койду. Шашкан жигиттер эки жолу, үч жолу кармашка түшүшсө да, экөөнү оңой эле жеңип алып жаткан жигиттин сырын биле алышпай, акыры чарчашканда жер кучактап жата кетишти. Айтыңызчы, сиз да бала кезден ушул жерде чоңойгонсузбу? Мынчалык көп уруштун сырларын кайдан билесиз? Үчөө отура кетишкенде кызыккан балдар жигитке карай суроо берди. Чын эле бейтаныш жигит булардан да башкача уруш ыкмаларын өздөштүргөн. Жок, мен башка жакта тарбияланганмын. Кааласаңар силерге өзүмдүн сырларымды үйрөтөм. Жылмайып койгон жигитти таң кала тиктеп койгон экөө кантип эле? Чын эле бизге уруш сырларын үйрөтөбү? Деп ойлоно, бир чети ишенбей да турушту. Чын эле үйрөтөсүзбү? Медер кызыга кайра суроо салды. Ооба, кааласаңар үйрөтөм. Шин убактынча тапшырмасына ылайык бул жерде болбойт. Силерди болсо шефтен уруксат алганмын. Шефтин силерге өзгөчө тапшырмасы бар. Ошон үчүн баарынан мыкты, баарынан күчтүү, баарынан жакшы өздөштүрүүңөр керек. Айрыкча сен. Медерди сырдуу тиктеген жигит бир нерсени айта албай, сөз баштап барып кайра оозун жыйып алды. Эртеси күнү адамдын үчүн алган суук кабар бүт Кыргызстанды дуу эткирди. Мыкты ишкер Максат менен жубайы Аселдин канга боелгон денеси, кызматчы кызы жана да көптөгөн жаш жигиттердин өлүмү баарынын чачтарын тике тургузуп, жүрөктүн үчүн алып өттү. Бул кылмышта кимдин колу бар? Кайдан келген? Кантип? Кызынын күтүүсүз жоголушу дос туугандын баарын кайгыга салып, ар кандай түрдүү телеканал жаңылыктардан угуза бүтүн Кыргызстандын көзүнө жаш алдырды. Андан да кичинекей Элгизанын кабарсыз жоголгону, кол алдындагы эң ишенимдүү жигити Белектин жоголушу Максаттын дос душмандарын кээсин коркууга салса, кээ биринде кандай адам эрки жетип ушул ишке барганын ары табышмак болуп турду. Америкадан жетип келген Джейк дагы жакындарына көңүл айтып, баарына карашып жүрдү. Демейде жоголгон кызды издөө үчүн келген Джейк бул тууралуу эч кимге билдирген жок. Экөөнүн денеси жерге берилген соң, акырындык менен изин суутуп, түн ката качып кеткен айдоочусу жаш жигитти издөөгө алган адамдар көбөйө баштаган.
Кээ бирлери кандуу окуяда айдоочусунун колу бар деп билишсе, кээ бирлери жөн гана жоголгон дипломатты издөө салгандар. Албетте, дипломат белектин өмүрүнөн кымбат турарын өзү да билет. Ошон үчүн да дипломатты түн ката шаардан чыгып кетип, бийик, өзү чоңойгон тоолордун арасына алып барып катып келген. Ооба, анда балким чын эле бир гана борбордогу эң абройлуу ишкананын сырлары эле эмес, башка сырлар да толо катылган болсо керек. Ошол себептен да бөлөк адамдын колуна түшүп калуусунан чочулашкан. Бирок канча аракет кылышпасын, максатты мындан алыстатыш жолу бирөө эле болчу. Бул өлүм. Шефи да, жубайы да бул дипломаттын курмандыгы болушту. Белек да муну ачып көргүсү келген жок. Жөн гана бекем катып, түн ичинде тоону аралай жөө түшүп келип, шефи ишенген эң жакын сырдашы устанын эшигин какты. Ооба, мындан башка бара турган жери да жок. Бул жолу уну күткөндөй, акырын барып табышка кулак түргөн уста акырын чыккан тыкылдаган үндөн ким келгенин дароо билди. Сыналгыдан көргөн учурда изделип жаткан белектин сүрөтүн көргөн. Балким кичинекей Элгизаны белек алып кетти деген акыркы үмүтү жанып, эшикти дароо ача салды. Шыпылдап кирип келген белек аркы жакта отурган отургучка отуруп, үн катпай устаны карады. Сабыр берсин сага. Эмне болду? Кызгана? Белек үн каткан жок. Тек гана башын мыкчып отура берди. Кичинекей Элгиза кана? Уста белектин жанына келип, отуруп кайра суроосун кайталады. Мен билбейм. Ага, мен билбейм. Шеф экөөбүз кечинде келгенде жубайынын жана кызматчы кыздын жансыз денесин көрдүк. Биз келгенче кызды эч жакка алып кетишкен экен. Элгизаны издеп таба албай койдук. Аркы кошуна турган көп кабаттуу үйдүн чокусунан атылган снайпердин огунан улам шеф каза болду. Мени болсо кызын табышка жана дипломатты алып бул жерден кетишке буйрук берди. Мен шефти коргой албадым. Башын мыкчыган жигит эмне кылар айласын таппай, көзүнөн 10 сала жашы жерге таап жатты. Бул жерден кет. Сен үчүн ал жакта баары бар. Ошол жакта жашырынып жашап тур. Азырча эч кимге көрүнбө. Менин эшигимди да калтырышкан жок. Күч органдарыбыз жогорку жактанбыз дей беришип. Азыр сени байкап калышса, өмүрүң менен кош айтышууң толук мүмкүн. Уста шефтин жакын досторунан эле болуусу мүмкүн. Бирок ким экенин билбей жатам. Эч кимге ишенбеңиз. Уста сунган үйдүн ачкычын колуна алып кучактап коштошо калды. Сага азыр берчү жардамым ошол эле. Кечир мени. Уста өзүн күнөөлүү сезип, жигитти далдан таптап койду да узатты. Эч нерсе эмес, уста. Өзүңүз да байлаңыз. Аман болсом көрүшөрбүз. Экөө коштошуп алып, дароо сыртка чыккан белек кара түнгө сиңип жок болду. Шеф, мүмкүнбү? Акырын ичкериден кирген жигит жанатан арттын карап, ойлуу терезени тиктеген кишиге карады. Кел, айта бер, эмне болду? Жигит басып келип, шефтин алдына тура калып сүйлөп кирди. Биз алардын кай жерде экенин далилдей алдык. Чын элеби? Делдее түшкөн киши мындай жообу кам деп ойлобосо керек. Дароо жигитти кубана карап алды. Эң сонун, кайда экен? Жигиттердин баарын жөнөт. Башынан бир тал чач түшпөсө керек. Кандай жол менен болсо да мага аман соо алып келесиң. Эгерде жакшы сөзгө көнүшпөсө, баарынын көзүн тазалап сал. Уктум, шеф. Бир аздан соң чоң кара үлгүдөгү катар-катар тизилген унаалар биринин артынан бири ээрчише кайдадыр узап баратышты. Медердин ден соолугу күндөн күнгө жакшырып баратты. Эртең менен туруп күндөгүдөй машыгууга чыкты. Кечке дейре өзүнүн машыгуусунда жүрсө, түн жарымында бир аз эс алып, кайра дагы досу экөө бир жактарга жөнөп кетишет. Ал жактан жанагы жигит экөөнү күтүп турат да, түн ката үчөө машыгып киришет. Убакыт өткөн сайын уруш сырларын мыкты өздөштүрүшүп, жигиттин үйрөткөн, айткан сөздөрүн кылган, жүргөн жүрүш-турушунан баарын жаш жигит көрсөткөндөй жасап жатышты. Убакыт өткөндөн өтүп, жанагы жаш жеткинчек өспүрүм жигиттер биринен бири өтүп, иштесе ишке тойбой турган күчтөрү ашып ташкан келишкен жигиттер болуп чыга келишти. Ээн талаадагы ыраңыз сууп, кейпи кеткен, урап калган эски үйлөрдүн арасы. Анда жалаң военный кийинишип, колунда жалаңдаган канжар,
Автоматтарды курчанып, башынан бутунан учуна дейре куралданган жигиттер арыдан бери басып тыным алышпайт. Аркы жакта дагы бир топ болуп үйүлгөн жигиттер өздөрү менен өздөрү каткырык сала ар нерсени талкуулап отурушат. Төбөдөн өткөн күндүн аптабына адам чыдагыс. Бул аскерлер кимге таандык? Эмне болгон жер? Аркы жактагы урандуу үйлөрдүн бирисинен карай жөнөгөн, бети башын чүпүрөк менен оронуп, сакал муруту сапсайган бир жигит колуна балит кесени кармап алып, дагы бир колуна кир бөтөлкө жарым суу алып, ичкери карай кирип бара жатты. Ме, муну ичип ал. Башка тилде бир нерселер деп былдыраган бул жигит караңгы үйдүн эң төркү бурчундагы темир тордун артында бүрүшүп отурган кызга колундагы алып келген нерсесин итке бергендей таштай салды. Кыз үн каткан жок. Тек гана эч нерсе дебестен, ордунан да кыймылдабай, бир жерди тешет тиктеген. Сага эмне деп жатам? Колундагыны кызга карай ыргыткан жигит кичинекей кызды ызырына карады. Кыз жигиттин үнүнөн чоочуй түшкөн, акырын жердеги нерсени алып колу менен жеп кирди. Эми өзүңө келдиң. Сен биз үчүн эмес, башкалар үчүн маанилүү болгонуң үчүн кол тийгизбей отурам сага. Периште болбогондо элеби? Тиги ичкен мойнуңду эч ак эле менин канжарым шыл өткөн болчу. Курунда байланган, жалаңдаган канжарын көрсөтө, жаш кызга баатырсына жеп ичүүдөй тиктеп алды. Бирок кыздан эч кандай ага карата көзүндө коркуу көргөн жок. Тек гана өзүн бир карап алып, кайра үнсүз, эч нерсе укпагандай отурган кызды андан бетер таң калып карап алган жигит чын эле бул кызды ушунча убакыттан бери бекеринен катып отурбаганын байкады. Бул кызда эч кимден тайманбастык, жалтанбастык, эрдик жаткан эле. Кана эле азыр ушундай кыздар болсобу, өздөрү үчүн эмне десе баарына даяр болмок. А сен мага жагып баштадың, кырылдаган үнү менен өзүн тайманбай тешетиктеген кыздын көздөрүн карап сүйлөп алды жигит. Бул кимдин буйругу? Ушунча убакыттан бери эч кайда көрсөтпөй камакта сактап отурган кыз бир да жолу үн катып сүйлөгөн жок эле. Биринчи жолу үнүн уккан жигит таң калып күлүп жиберди. Сен кыз? Тар бөлмөнүн ичин жаңыртак каткырган жигит чын эле кыздын үнүн угуп таң калып калды. Кээде туруп, бул кызды Дудук болсо керек деп ойлошкон болчу. Бир орундан жылбай, эч кимге үн катпай, жада калса көз жашын көрсөтпөгөн бул кыз анан кантип азыр сүйлөп жиберсе таң калбай коюша алмак? Жинди немедей каткырган жигит кайра туруп ойлоно калды. Эмне үчүн керек болду алар сага? Ким экенин барганда билип аласың. Жакында алып кетишет сени. Биздин колубузда калганыңдачы. Сен өзүм келинчек кылып алмакмын. Бирок өкүнүчтүү, мендей жаш жигиттин эмес, картаң чалдын жубайы болоруңа ишенишим өтө кыйын. Жигит бирде туруп кызды аямыш болуп кетти да, кайра мыйыгынан кытмыр күлүп жиберди. Ата энең байкуш сени ушул максатта өстүрүшкөн экен да. Ата энесин уккан кыз ордунан обдулап жигитти карап алды. Ооба, жинденбей эми. Кичинекей болуп алып деги эле кара мунун өнөрүн. Бизге буйрук ушундай түштү. Ордуна сени кожоюнубузга айтышты. Биздин кожоюн сендей жаш кыздар дегенде ичкен ашын жерге коет да. Ошон үчүн биз сени атаңдын досуна жардам бердик. Ал бизге сени өткөрүп берди. Белек катары. Эгер кожоюнга жакпай калсаң, кайра башка бир байга алмашат сени. Тагдырың ушул болсо кантесиң? Сапсайып түк баскан күчтүү колдор жейилашын билбей бозоруп, көз алдында апасына шилтенген бычактан улам жан берген апасын эстеп, бир чекитти тиктеген кыздын чачынан акырын сылады. Дароо эсине келе түшкөн кыз жигиттин колун кырча тиштеп, бетине жаба түкүрө мерездикке толгон көздөрү менен жигитти карап алды. Эми ага баары бирдей, өлсө да мейли дегендей көз караш эле. Ай сен акмак кыз, сыйың билбесе экенсиң. Жаны чыгып бакырган жигит дароо эшикти ача салып ичкери кирип келди. Сен өз колдорум менен өлтүрөм, өз колдорум менен. Жок, сен мындай оңой жазага ылайык эмессиң. Азыр. Кыздын ичкен мойнунан кыса кармаган жигит кайра шалак эттире кызды жерге таштай, башын мыкчып, ары бери ойлонуп басып, кайра эсине келген эмедей араң турган кызды жаактан ары шапалак менен чаап калды. Эч нерсеге күчү келбей араң турган кыздын колунан
Өзүн коргонуу мындай турсун, кыймылдоого алы келбейт эле. Тек гана ичинен жалбарып, апасы Аселдин элеси көз алдына тартыла түштү. Апаке, алып кетчи мени, мындай зөөкүрлөргө кор кылышына жол бербечи. Көзүнөн тамчы жаштары тама түшкөн секелек кызды тиги зөөкүр ойлоп да койгон жок. Кийимдерин шаша буша чечип баштаган желмогуз ач калган карышкырдай көздөрү байкуш кыздын таза, аруу денесинен өтүп жатты. Навс бул деген адамга өмүр бою душман болуп өтүүчү нерсе эмеспи? Мындай ишке барса, өзүнүн да өлүмү жакын экенин билип турса дагы, колдору, напси, акылына, эсине эрк бербей, кызды колдон келишинче уюп алууга шай турган. Апаке, жардам берчи, апаке. Кырылдаган үнү араң чыгып сүйлөгөнү менен эч ким кызды угуп койгон жок. Сени апаң куткара албайт. Өкүнүчтүү, апаң бул нерселерди көрө албайт. Өзүн жоготуп, элес булас көрүнгөн кыздын кулагы ызы чуу үндү чалып, тиги зөөкүрдүн колдорун бир боорукер инсан өзүнөн алыс жулуп ыргытканын байкады. Эмне болуп жатканын көз ачып кароого да алы келбейт. Качан гана ысык кандын жыты мурдун өрдөгөндө, кимиси жан таслим болгонун айырмалашка аракет кылса да, бирок өзүнө келе албай, кыймылдай албай, көзү караңгылаша, өзүн жоготуп баратты. Элгизим. Ушул үн, ушул кулакка жагымдуу үн. Кыз ким экенин жазбай таанып турду. О Кудайым-ай, өзүңдүн бар экениң чын беле? Бул чын эле Белек агабы? Чын эле мени куткарууга келдиби? Кантип? Жок, бул жөн гана түш болсо керек. Эгер түш болсо, ушул жакшы түш менен өлүп кетсем да мейли. Бирок бул түш эмес экенин жүзүнө тийген муздак суудан үстүнө кара жоолугун таштай, денесин жаба салып, аяр кучактап, жаштарынан сылаган колдордон улам байкады. Белек ага, сизби? Чын эле сиз келдиңизби? Үн араңдан чыгып, оозун кыбырата, көзүнөн мөлтүр жаштары таанып кетти. Белек ага, Элгизим, баары өтүп кетти. Бир аз күч топто, күчтүү бол. Мен сени бул жерден алып чыгып кетем. Мени кечир, эрте келбегеним үчүн. Байкушум-ай, ал адам эми сага кол тийгизе албайт. Эч ким кол тийгизе албайт. Чөгөлөп отуруп, колунда сулап жаткан кичинекей Элгизин бул абалда көрүп жатканына ичи өрттөнүп, кыздын жарым жылаңач тытылган кийимдерин үстүнө жаба салып, башындагы жоолугу менен бүткүл денесин жаап жашырып жатты. Көзүнөн аккан тамчы жаштарын унутуп, тек гана кыздын чачынан сылап жыттап жиберди. Башка эч ким эми сага тие албайт. Колунан келсе, бүткүл ушул жердегинин баарын тирүүлөй жерге көм салгысы келип жатты. Акмактар. Ушул сөзүн уламдан улам кайталай, чөгөлөп отурган калыбында кыздын башынан бекем кучактай, көзүнөн жаштары жерге кулады. Бир аз кеч калса баары бүтүп, кызынын тагдыры өмүр бою талкаланмак. Бир гана мүнөт. Жок, секунд жетпей калса, өмүр бою өзүн кечире албай күн өткөрмөк. Ушундай келесоолордун айынан канча өспүрүмдөр өлүмгө дуушар болушту. Канчасы дагы эле ит көрбөгөн азапты көрүп, карыган, бай чалдардын түбүндө тепселенип, өмүр бою тагдыры талкаланып өтүүдө. Динди жамынып, жек көрсөтүшкөн мындай адамдарды жер бетинде жайнап жүрүшкөнү кандай өкүнүчтүү. Өзүнө келе албай, уламдан улам муздап бараткан кыздын чачтарынан сылап, чоочуй карап алды. Жок, Элгиза. Ордунан дароо туруп, кызды көтөрө сыртты көздөй чыгып жөнөдү. Жардам бергиле. Баягы жерде топтолгон жигиттер таң кала, жигиттин көздөй жабыла жөнөштү. Бул кызды жигит эмне үчүн алып чыкканын сурап тегеректей калышты. Акмактар, дарыгер керек. Бул кыз өлүм алдында, дарыгер керек. Эми эстерине келип, шашкалактаган жигиттер аркы жактан бирин чакыра коюшту. Бул жакка алып кир, кана. Баарынын бутуна тийбей жүгүрүп калышты жигиттердин. Дарыгерлер үчүн бул кыздын өмүрү баарынан маанилүү экенин жакшы билишет эле. Эгер бир нерсе болуп өлүмгө жол беришсе, ачуулуу кожоюну кыздын артынан өздөрүн кошуп жөнөтүүсү анык. Белек буларга кошулганына аз эле, тагыраагы 1 жыл болгон. Кыздын бул жакта экенин өзүнүн кол астында иштеген чыккынчы жигит аркылуу билген.
Анын артынан сая түшүп, изин кууп жүрүп, кимдерге иштегенин билген соң, аны өзүнүн туткунуна түшүрүп, бүт керектүү маалыматты сурап алган. Белек үчүн бул өтө кыйынга деле турган иш эмес болчу. Өзүнүн кандай катуу кол экенин билген жигит баарын сайрап айтып берип, атүгүл кимдер аркылуу кызды кимге жөнөткөнүнөн бери айтып берген. Баарын уккан соң, белек үчүн мындай чыккынчылыкка кечирим жок эле. Максат менен Асель үчүн деп тирүүлөй алып барып көмүп салып, кийин бул жакка келген. Өзүнүн атын жашырып, Саид деген жердигин өзгөртүп, өзү тууралуу маалыматтардын баарын жокко чыгарып, Афганистан менен ирандардын арасында чыккан кагылышуудан бул жакка кошулуп, кожоюндардын ишенимине кириш үчүн 1 жыл бою анын жанында жүргөн соң, кызды бекиткен бул ээн талаадагы лагерге тапшырма менен атайын келген. Эч кайда чыкпай, күн көрбөй, караңгы бөлмөдө тирүү өлүк болуп отурган кызга далай жолу сырттан үңүрүлүп, жанына даап бара албай 1000 ирет ичинен сыздап жүрдү. Ага дейре эч ким бул жигиттин ким экенин билбей, жашыруун сыр бойдон калып кетти. Кийин кызды издеп жүргөн Джейк менен кат аркылуу баарлашып, кызды бекиткен лагердин дайынын айтып берген. Ошол себептен бул лагерге келип, кыз жаткан жерди карап жүргөн. Алыстан караган белекти эч ким байкабаш керек болчу. Эгер кичине эле жаза басса, бүткүл сыры айкын болуп, өмүрүнө коркунучтуу болмак. Согушта айлап, жылдап жүргөн кожоюну келгенче, кызды Джейк менен биргеликте алып кетүүлөрү керек. Саид эмне себеп болду мындай болушуна? Кызды улам тиктеп шексинген бирөөсү белекти шектүү тиктеп алды. Эмнеге дейсиңби? Ачуусу менен жеп жиберчүдөй тиктеген белек жигиттин мойнунан толгой барып, ичкери үйгө кирип, жарым жылаңач, ыштан көйнөгү чечилип, жансыз жаткан жанагы жигиттин денесин сая көрсөттү. Эмнегеби? Бул шумпай кожоюндун олжосуна тийишке кандай акысы бар? Же кожоюн ошончо жылдан бери желдеттерим тебелесин деп сактап отурабы бул кызды? Эмнеге сактап отурат, эч кимге көрсөтпөй? Эмнеге? Ураган жаман үйдүн ичин жаңырта бакырган белек тегини жаккадан алып дубалга такады. Хоп, Саид, болду, түшүндүм. Эч ким тийчү эмес бул кызга. Билбейм буга эмне жин тийди. Белектин колунан араң бошонгон жигит мойнун кармап ала, көздөрү алайып, шашкалактап сүйлөп кирди. Бул кызды издеп жүргөндөр көп экенин билесиң да. Ошон үчүн өлдүгө чыгып, элдин эсинен чыккыча кожоюн ушул жакта катуубузга буйрук берген. Белек бир аз өзүнө келе түштү. Бул маскараны алып чыгып өрттөп салгыла. Эмне дегендерге түшүндүр, эмне себептен өлгөнүн. Иранда мындай боло берет деп ойлобогула. Кожоюн алыста болсо да, кимдин кандай экенин жакшы билет. Дагы ошондой ойлогондор бар болсо абайлап жүрүшсүн. Жинденген Саид жерде жаткан жигитти тиктеп жийиркене жаба түкүрө сыртка чыгып кетти. Шыпылдаган жигиттер дароо тигини алып чыгып, ээн талаада өрттөп жиберишти. Уламдан улам тынчы кеткен белек Джейктин качан келип калаарын билбей кыжаалатка түшүп, ой басып жатты. Кызды алып барып, мыкты дарыгерлердин кароосунан өткөрбөсө болчу да эмес. Жакын аралыкта келе турган кожоюну жеткенче изин суутуп жашырып кетүү керек эле. Түн жамынып чыккан ызы-чуу, куралдын атылган үндөрү, бир-эки жерден чыккан жардыруулар кичинекей лагерди заматта чуру-чууга салып жиберди. Шашыла чыккан белек эмне болуп жатканын дароо түшүнүп, кыз жаткан кичинекей жер тамды көздөй бет алды. Саид, бизге америкалыктар кол салышууда. Жетип келген бири ызы-чуу үндөн улам кыйкырып сүйлөп, тиги жактагыларга каралаш, бул жакты мен өзүм. Ичкери кирбеш керек эч ким. Жанындагыны аркы тарапка жөнөтүп, өзү ичкери кире кыздын колунда сайылган уколдорду шашыла жулуп жатты. Бир аз чыда, кетебиз бул жерден. Араң сөзгө келген кыз эмнелер болуп жатканына түшүнө албай турган. Басууга алы жок, буттары эптеп кыймылга келе белекке сүйөнүп отуруп калды. Бул эмне кылганыңыз? Эмне кылып жатасыз? Аркы жактан чыккан дарыгердин үнүн белектин колундагы ыргытма бычак жап басты. Жансыз денени сүдүрөй ичкери алып кирип, өзү кызды көтөрө арткы эшик менен чыгып жөнөдү. Алдынан чыккан бир экөөсүн сулай татып, дубалдын аркы жагындагы турган чоң бачоко жашына отуруп калган белекти жанатан вертолетто издеп келе жаткандар көрө коюшуп, жакындаган бирөөсүн сулай татып жаткан жигиттер белектин жанына жетип келишти.
Белекте Курчай вертолетту көздөй алып жөнөштү. Качан гана асманга көтөрүлгөн соң колундагы чоң жардыргычтын бирин алып, бирин таштап салып узап кетишти. Үстүндөгү күрмөсүн кызга жаба койгон жигит жанында отуруп бараткан Джейктин жигитине кол берип учурашты. Силерге чоң ыраазычылык. Жардамыңарды унутпайм. Сени кайрадан көргөнүмө кубанычтамын. Американын ээн талааларынын бирине келип конгон вертолетту тосуп турган 2-3 унаадагы шыпылдаган жигиттер баш ийке учурашып, унаанын эшигин ача коюшту. Америкага кош келдиң, Белек. Биздин шеф сени көргөнүнө кубанычта болот. Жанындагы Джейктин жигити унаага отуруп жатып сүйлөп алды. Кызды караган Белек да жылмая карап, кооз унаалар биринин артынан бири ээрчи жөнөп бара жатышты.